президенттин боорукерлигине эл таң калып бүтпөй атат да. Камчыбек Кыдышаевич өзүнүн иши сотто экенин эсинен чыгып деле кетип атат окшойт. Мындай кыйын да негизи 5 жыл УКМКны жетектеп туруп, күн эрте менен туруп бир жерге барып лента кезип, күн эрте менен туруп бир жетимдин башын сылап үй белек кылып, ушунун баардыгын мындай психологияда эме деп коет да, зона комфорта деп коет. Адам бир нерсеге көнүп алгандан кийин андан чыгыш кыйын. Камчыбек Кыдышаевич деле ошонун баарына көнүп алып, анан бүгүн отуруп сагынып кетип атат окшойт. Ошол мезгилдеринчи анан кимдин үйү жок экен тапкылачы деп элечи. Үй жокторго үй берип, жанагы кечээде Сокулукта эмени көрүп калбадыкпы? Футбол аянтчасында жүргөнүнчү. Аны ойлоп койдум, бул киши деле ошо өткөн кеткен күндөрдү сагынып кетип атат окшойт депчи. Негизи Камчыбек Кыдышаевич фонд деле ачып койсоңуз жарашчу да экен да. Анткени өзбектерде бир жакшы макал бар да, жүзүмүн же багын сураба дегенчи. Жүзүмүн жей бер, бул бак кимдики экенин сураба дейт да. Ошондой болуп чынында бизде муктаж болгон үй бүлөлөр көп балалуулар көп, анан аларга үй берди, там берди, же машина берди, же бир ишкерлик баштады десем, мен чынында коомдук активист катары мен сүйүнөм да. Анан эгерде Камчыбек Кыдышаевич бийликти басып алуу боюнча шектелип, иши сотто жүрүп аткан болсо, бул мындай башкача каралмак да. Менимче бул менде президенттин бир боорукерлиги болуп атат окшойт деп ойлоп атам да. Бирок боору ооруса борго тебет деген сөз бар да. Абайлаш керек. Анткени кызыктын баары эми башталат. Мисалы бийликти басып алам деген адамдар азыр түрмөдө жатат. Мен мисалы таластык байкелерибиз бар, Талас Бегалиев дегени, Чыңгыз Талайбек уулу дегендер азыр түрмөдө жатышат. Эмне себеп десе, бийликти басып ала туруп, басып алыш ниети бар экен депчи. Ошол эле учурда бийликти басып алууну каалаган, ачык айкын билинип калган адамдар бүгүн дагы деле кайрымдуулук менен алектенип, элге чыгып жүрөт. Бул дагы мындай, билбейм, Кудайдын колдосу же болбосо президенттин боорукерлигиби, кандай анализ кылышты билбейм, бирок түрктөрдүн сериалында эле бизге мындай мага окшогон чала сабат саясатчыларга кызык болуп атат да. Турецкий сериалда көрүп келатып туруп, аябай кызык жерине токтоп калып, анан бир жумадан кийин дагы бир нерсе болот деген сыяктуу го. Точно ошо турецкий сериалда эле болуп атат да. Кызыгып көрүп атабыз. Анан мен айтат элем да, элге мындай бир адамды жакшы көрсөтүш, анан бир адамды жаман көрсөтүш бул жеңил нерсе да. Мисалы президентибиз бул досторум, жаманбы жакшыбы чогуу жүргөнбүз, андай мындай деп буларга боорукерлик көрсөтүп аткан чыгар балким. Бирок эртең эле шайлоо маалында ошол достору президентти жаман атты кылып коюшу мүмкүн. Мисалы, Манас атабыздын намаз окуп аткан жеринде өлтүргөн, билесиңерби? Ушул оң тарабында кичинекей жер жуулган эмес, ушул жери эле слабый, калган жерин бар күчтүү ок өтпөйт, именно ошол жерин атсаңар өлүп калат деген да. Намаз окуп аткан жеринде ошол жерге атып өлтүргөн, Алымбек аткан намаз окуп аткан, то есть мындай эң слабый, алсыз кезинде өлтүрүшкөн да, жок кылышкан. Президенттин слабый, алсыз кези кайсыл мезгил? Бул деген ошол шайлоо маалында. Шайлоо маалында президентти жаман атты кылып коюш үчүн 3 күн эмес, 3 саат эле жетиштүү. Мисалы, мен деле, мени таанысыздар, Чолпон деп билесиздер, анан мен бирөөгө бир жамандык кылып койсом, же бирөөнүн дагы бир жолун тороп койсом, мени жамандаш үчүн 1 саат эле жетиштүү да. Чолпон деген Аскар Салымбековдун 4-аялы Турбаева, анан Нарман Түлеевдин ойнош Турбаева деген маалымат чыкса эле эл ишенип калат да, анан жаман көрүп калат. Хотя мен Аскар Салымбековду, Нарман Түлеевди тааныбайм, өмүрү көргөн да эмесмин да. Ошондой болуп, президентибизди дагы шайлоо маалында жаман кылып көрсөтүп коюш, элге жаман көрсөтүп коюш бул оңой эле нерсе. Ошого мындай ак караны андап анализ кылып жүрүшүбүз керек, биринчиси. Экинчиси, мисалы, баягы Бакиевтер деген завод салбадыбы? Анан ошондо мен айтып чыккамда, завод салды, жакшы эле болуптур. Мен ошону туура эле көрдүм десем, жазып баштады да комментарийге, бул Бакиевди Садыр Нуркожоевич деген Бакиевдин кадры депчи. Бирок кечегиде биз эмнени көрүп атабыз? Манас эл аралык аэропорту кара тизмеден чыкты. Кара тизмеге себепчи болгону бул ошол Курманбек Бакиев менен Бакиевдин баласы Максим Бакиев менен Бакыт Сыдыков экөө аэропортто контрабанда менен алектенгендиги үчүн биздин аэропорт кара тизмеге түшүп калган деген видео чыгып атпайбы? Демек, эгерде биздин президентибиз Бакиевдин кадры болгондо, анын баласына кир жугузбайт болчу да, туурабы? Логично караганда делечи. Анан мисалы мен былтыр Индияга бардым, Кореяга учтум, ушул чет өлкөгө учканда Алматыга барасың да, Алматыга барып учасың, жол азабы, көр азабы деп коет. Алматыга чейин 4 саат жүрөсүң. Египетке учканда болсо Ташкент менен учабыз да, эс алганда барасың вроде бы, бирок чарчап келесиң да, жолдон эле чарчап каласың. Мен сурачым да, эмнеге Манастан учса болбойт десе, ой, Манаста рейс толбойт дейт. Кайдагы кыргыздын бардыгы азыр эс алып калбады, эс алганды билип калды. Ар бир 3-4 үй бүлө чет өлкөгө чыгып эс алып атат, мисалы. Бизде Манас аэропортунда как положено эле рейстер
болчу экен, просто биз кара тизмеде болчу экенбиз да. Азыр ошо кара тизмеден чыкты деп атат. Мисалы жакшы нерселер болот, ушул жакшыны жакшыдай көрсөтүш керек. Анан урматтуу президенттин жанындагы ушул маалыматтык мындай поляны караган жигиттер, Дайыр байке, Асхат байке, силерге дагы алтын сырга ээрге бекем отургула. Силер азыр бири-бириңер менен монтип мен красавчикмин деп өзүңөр жакшы көрсөткөнгө аракет кылып атасыңар. Экөөңөр тең красавчиксиңер, элдин бардыгы билет. Президент деле билет силердин красавчик экениңерди, бирок азыр бир команда болуп күчтүү иштебесеңер, мынакей азыр жай болот. Жайдан кийин уже саясат катуу күч алып баштаганда алапайыңар таппай каласыңар. Азыр мен сулуумун, мен жакшымын деп өзүңөр жакшы көрсөтө турган эмес, чынында элге кызмат кылып аткан президенттин жакшы иштерин көрсөтүш, акты актай, караны карадай деп бериш, анткени элди адаштырып коюш, элди мындай бир бүдөмүккө салып коюш оңой. 3 күн эмес 3 эле саат жетиштүү. Элдин оюн буруп койгонго, элдин оюн башка жака жылдырып койгонгочу. Анан могу Камчыбек Кыдышаевичти тааныган адамдар, инсан катары кандай адам, комментарийге жазыңыздарчы. Бала кезинен баштап мындай чоңойгонго чейин билесиңер, басып өткөн жолун билесиздер. Ал кечеги деле 5 жыл мурун эле бийликке келип калган жок, ал кишинин өзүнүн тарыхы бар, басып өткөн жолу бар. Ошого кандай адам катары кандай адам, анан жетекчи катары кандай жетекчи, комментарийге жаза кетиңиздерчи.